Автокырсыкка кабылып, ооруканада дарыланып жаткан Асель Кадырбекованын абалында жылыш бар. Бул тууралуу анын жолдошу Нурлан Насип билдирди. Кудайым чоң кырсыктан сактап, дарыгерлердин чоң жардамы менен, сиздердин күнү-түнү кылган дуаларыңыздар менен келинчегимдин өмүрүн сактап калдык. Жаратканга чексиз шүгүр келтирем. Асель кандай болуп калды деп күнү-түнү сурагандар абдан көп. Кыскача айта кетейин. Буйруса алдыга жылыш бар, бирок өзүнө толук келиш үчүн көп убакыт керек экен. Убакыт баарын дарылайт. Айтырбай келген кырсыктан алыс болуңуздар. Бизге кылган дуаларыңыздар сиздерге эки эселеп тийсин деген ал. Ырчы Асель Кадырбекова 26 июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. Эки унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Бишкек ШИИБ кырсыктын чоо жайы тууралуу айтып, жол кырсыгын жараткан деп шектелген жаранга карата Свердлов райондук соту тарабынан 1 айга СИЗО 1ге камакка алуу чечимин чыкканын маалымдалган. Учурда ооруканада жаткан ырчы Асель Кадырбековага операция жасалган. Булак соңку кабар. Ырчы Анжелика Бекболиева Instagram баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда азыр элдин каражаты түгөнүп, дары-дармек жетпей жатканын айтып, элдин үнүн угуусун суранган. Кыргыздын акыркы акчалары түгөнүп баштады. Улуу урматтуу Сооронбай Шарипович, ыктыярчылардын элдин үнүн угуңузчу. Мындан ары эмне кылабыз? Эжелер ынтымагына ыраазычылык билдирем. Апалардын пенсиялары келип баштады. Апаларга бекер дары таратып жатабыз, бирок ал дагы жетишпей баштады деп жазган ырчы. Булак аргумент KG.